Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala hayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah Tevhid kitabına sabakta ulantabız. Bugünkü bölüm 19. bölüm. Avtor aytip jatat. Babu ma jaa enne sebebe kufri bani Adem ve terkihim dinahum huvel guluvu fis salihin. Yeryüzünde adam balasının kafirlik bolup ketүүsünün sebebi жана өздөрүнүн диндеринен чыгып кетип, таза динди карманып таштанууга эң негизги себеп болгон нерсе эмне дейт? Илгертен, бул биздин өткөн эмес. Илгертен эле жер жүзүндө ушул кафырлык кайдан пайда болду? Динден чыгууга нелер себеп болду? Ошол нерсени айтып атат. Эң негизги себеби дейт. Бул кайсы нерсе? Хуval gulu fis salihin. Бул деген салих, жакшы, салих деген таква, жакшы адамдар, ошолордун акысында аша чабып кетүү. Тагыраак айтканда, ошолорду урматтап сыйлоодо чектен чыгып аша чабып кетүү, мына ушул нерсе негизги адам баласынын капырлыкка түшүүсүнө, ширкке түшүүсүнө ушул нерсе себеп болгон дейт. Бул илгертен ушундай болуп келген. Демек, шариятта чектен чыгуудан кайтарат. Фанатизм, бирдекеден аша чабып кетүүдөн кайтарат. Ар бир иште, кайсы бир иште чектен чыга турган болсо, ал адашууга алып барат. Сөзсүз түрдө ошол шарият кандай чектеген болсо, ошол чек менен токтолуш керек. Андан аша чапкан болбойт. Бул чектен чыгууда диндин баардык тармагында жамааттарды карасаңыз көптөгөн. Ошол адашууга алып барган, чектен чыгууга. Мисалы үчүн Аллах Тааланын ысым сыпаттарыны тастыктоодо, Куран сүннөттө келген ысым сыпаттарды тастыктоодо чектен чыккандар каяка барат? Алар Аллах Тааланын сыпаттарын, махлукаттардын сыпаттарына окшотууга жеткен, чектен чыккандан кийин. Ал эми Аллах Тааланын сыпаттарыны тастыктоодо биз махлуктарга окшотпойбуз, Аллах Тааланы кемчиликтен арулайбыз деген ниет менен чектен чыккандар, алар Аллах Тааланын Куран сүннөттө келген ысым сыпаттарыны дагы четке кагууга барышкан. Жана ошондой эле такфир маселесинде, мусулмандарды капырга чыгаруу маселесинде шариятта кээ бир амалдар менен мусулман адам капырга чыгат, бирок анын өзүнүн шарттары менен, өзүнүн чеги менен да. Ошол сыяктуу эле такфирлер чектен чыккандан кийин харижиттер бүт чоң күнөөлөрүнүн баары менен мусулмандарды эч кандай жагандай шарттарына карабастан капырга чыгаруу, анын артынан эмне? Мусулмандарды өлтүрүүгө барган, анан жихадка деп күчөйүп, ошол сыяктуу чектен чыгуунун баардыгы ошол нерселерге алып барат. Демек, биздин динибиз, шариятыбыз чектен чыгуудан кайтарат. Аша чабып кетүүдөн дагы, кайдыгер шалакылык кылуудан дагы кайтарат. Бул дин кандай келсе, ошондой карманыш керек. Бул бир эле ушул ширк бөлүмүнө тиешелүү эмес. Жада калса шариаттын жана айтып өткөндөй баардык тармагында чектен чыгуудан тыйылыш керек, аша чабып кетүүдөн тыйылыш керек. Ал эми оолиялардын акысында бул бөлүмгө өзгөчө тиешелүүсү, оолиялардын акысында чектен чыгып кеткендер кайда барган? Же аларды пайгамбардын деңгээлине көтөрүп алган. Мындайча айтканда, оолияларды толук ээрчишибиз керек. Алар ушундай ийгик адамдар, алар адашпайт, ката кетирбейт деп пайгамбардын деңгээлине көтөрүп алгандар бар. Андан да аша чапкандар эмне? Улухият деңгээлине. Аларга кээ бир ибадаттын түрлөрүн арнап, кандайча ошолордон сурап, ошолордон шафаат тилеп, ошолордон дуа кылып сурап, мунун баардыгы чектен чыккан. Андан кийин дагы андан да аша чабып чектен чыккандар эмне? Аларды оолияларга рубубият сыпатын берген. Мындайча айтканда, бул ааламды башкарып турууда алардын үлүшү бар, салымы бар дейт. Кээ бир жамааттар бар ушундай адашкандыктан. Бул ааламды кармап турган 6 же 4 актаптар бар дейт. Актап деген ошо эң чоң оолиялар, мына ошолор бул ааламды кармап турат дейт. Болбосо жок болуп кетет дейт да. Бул Аллах Тааланын деңгээлине көтөргөндүк, чектен чыккандык. Ошон үчүн айтып атат. Илгертен адам баласынын кафир болгонун себеби жана ошондой эле динини таштагандыгынын себеби эмне? Бул динде ошо салих адамдарда аша чабып кеткендик дейт. Бизге азыр бул далилдерде келет, кандай болуп аша чабып кеткендиги.
Birinci ayette ayet otat. Ve kavlillahi teala ya ehlel kitabi la taglu fi dinikum. Allah Taala bu ayette açık aykın kaytarıp atat aşa çapkandan. O kitap eğleri seler diningerde aşa çabıp ketpegile dedi. Bu kitap eğleri degen kimdir? Nasraniler jana Yahudiler ha. Oşolordu kaytargаны bizge dagı kaytarуу болуп эсептелинет. Oşo seler dagı ne? Yahudiler, Nasraniler çekten çıkıp ketken siyahtu bolup, seler dagı çekten çıkpagıla degen. Yahudiler ne oldu? Cööttör Uzayr ibnullah. Uzayr degen bu Allah'tın balası degenge barıştı çekten çıkıp. Hristiyanlar ne oldu? Alar El-Mesih ibnullah. İsa bu Allah'tın balası degenge barıştı. Peygamberlik dengelden götürüşüp Allah'tın balası dep oşogo sıyınga çeyin barıştı. Allah Taala bizdi dagın alardı dagın oşondoy çekten çıgууdan kaytarıp her bir zattın özünün dengeline düşürүүgө buyurup atat. O kitabeleri seler diningerde aşa çabıp ketpegile dedi. Andan keyin hadiste gelet fi sahih an İbn Abbas radıyallahu anhuma fi kavlihi taala. Sahih hadiste Abdullah ibn Abbas uşul ayatlardı, tömönki ayatlardı çeçmelep uşunday deydi. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Alar aytıştı Nuh paygambardın kavmundagı adamlar ne? Özüңөрдүн ilah Allah'tan başka sıyınıp atkan butlarıңарды. Alar ne? Wad, Suwa, Yagus, jana Yauq, Nasr degen uşunday atalışlarda bolçolar. Oşolordu uşul paygambarlar çakılıp atkan nerse üçün almaştırıp taştabagıla deydi. Mындайча айтканда özüңөр sıyınıp atkan buttlarıңарды paygambar erçip ketip munu taştap koyup деп bir-birini uşunday çakırışıp atat da. Uşul ayatты Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh çeçmelep aytıp atat. Bul alım kıskaça alып keldi bul hadiste. Bul hadiste aytat Hadihi asma'u ricalin salihin min kavmi Nuh. Jogorуда eskerilgen ayatta Wad, Suwa degen, Yagus degen bulardın bardığı Nuh paygambardın kavmundagı jakşı, salih, takwa adamlardın atları bolçu deydi. Alar uşunday atalışta atalgan deydi da. Felemma halaku awhaş-şeytan ila kavmihim. Andan keyin alar ne? Ölüp ketkenden keyin, oşol salih adamlar ölüp ketkenden keyin alardın kavmuna şeytan kelip uşunday oy saldı alarga. Oşunday pikir berdi. Aninsubu ila majalisihim allati kanu yeclisuna fiha ansaba. Oşol salih adamlar ölüp ketkenden keyin uşular oturup ibadat kılıp turgan жерине силер жагында эстеликтерин куруп койгула dedi. Ne sebepten? Aytat wasammuha bi asmaihim. Oşolordun kurup attары менен atap койгула dedi. Ne sebepten? Seler al salih takwa adamlar. Alar ölüp ketdi. Oşolordu jana esteligini körgön sayın Allah Taalaga köprөөк ibadat kılasыңар. Bular takwa adamlar ile ibadat kılat ele dep oşolordu estep ibadat kılıp turasыңар dep şeytan uşunday birinci kadamını taşladı. Aytat fafa'alu ve lem tu'bad. Alar oşonu kılıştı. Birok alar aga sıyınışkan jok deydi. Oşonti estegen sayın ibadat kılıp turuştu. Hatta iza halaka ulaika ve nusiyal ilmu ubidat. Kaçandır oşol janagı jasagan adamlar ölüp ketkenden keyin tawhid jönünde ilim kötörülgönden keyin ne? Kiyinki kavm alardın urpaktары kelip turup janagılar jasagan esteliklerge sıyınıp ketdi deydi. Bu hadiste kıskaça eskerdi. Bu hadiste negizi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh aytkanday Adam aleyhissalamdan keyin Nuh peygamberin ortasında 10 kılım bolgan. 10 kılım. 10 kılımda ne? Bari teң tawhidde bolgan. Жалгыз Allah'a sığınışkan. Yer yüzünde şirk bolgan emas. Bari teң жалгыз Allah'a sığınıp kelgen. Andan keyin Nuh peygamber kelerden burada uşul eң akırkı salih adamlar, jakşı takwa adamlar ölüp ketkenden keyin şeytan alarga keldi. Şeytan alarga kelip turup uşunday azgırıkты saldı, oy saldı. Şeytan ne? Adamdın kan tamırında, körö tamırında жүрөт, değil. Al ne? Oşolordun çoңdoruna, başlılarına uşunday oy saldı. Gelip degi ölüp ketken salih adamlardın mürzölörünün janına, je bolboso ibadat kılgan жерlerine alardın esteliklerini kurup koygular dedi da. Esteliklerini kurup koygular. Andan keyin uşul ele emeler, mo atalıştagı butlar, anan alar ne? Uşuların attары menен atap koydu da. Uşul ele atalıştagı butlar, Abdullah ibn Abbas hadisinde toğul kelet, bu Kurayş urusuna oşo Araptarga köçüp geldi. Kançalan kılımlardan keyin janagılardı su agızıp sel Ciddaga kelip
жээкке чыгып калат. Аны арабтардан бирөөсү алар эмне Ибрахим алейхиссалам дининде таухидте болушкан болот. Алар эмне тиги буттарды алып келип, адамдарды ошого сыйынууга чакырып, азгырып, ошентип кийин пайгамбарыбыздан мурун ошондой ширк пайда болгон. Демек эң биринчи пайда болуусунун себеби эмне экен? Эң биринчиси ошол шайтан ушинтип салды, алардын эстеликтерин жасап койгула, сүрөттөрүн тартып койгула. Аларды көргөн сайын Аллах Таалага ибадат кылып турасыңар деди. Бул жакшы ой деди. Бул жакшы ой. Бирок алар Аллахтан башкага сыйынган жок, аларга сыйынган жок. Демек шайтан деген ушунчалык алысты ойлойт. Ал кыска ой эмес. Ал адамдарды азгырыш үчүн көптөгөн жолдору бар. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ла таттабиу хутуатиш шайтан." Не шайтандын издерин ээрчибегиле дейт. Ал бир эле нерсе менен азгырып токтоп калбайт ал. Шайтан чарчап калбайт, унутуп калбайт. Ал эмне өлгөнгө чейин, кыяматка чейин ушу азгырык менен алек болот адам баласына. Ошо шайтандын эң негизги максаты адам баласын ошо ширкке түшүрүү. Демек ушинтип эң биринчи эмесин салды. Силер ушуну кылып койгула дегенде алар жакшы ой деди да. Жакшы ой. Буларды эстесек Аллахка ибадат кылып турат экенбиз буларды көргөн сайын деп. Демек дагы бир пайда бул жерде шариятка кирген жаңылык, бидат, ширктин бардыгы эч качан мындай сүрөттө келбейт. Бул бидат, бул арам, жаман иш. Ушуну кылсак бизге Аллах сооп берет деп эч ким айтпайт. Түшүнүктүбү? Не кандай болот? Бул жакшы иш деп туруп, жакшылыгы менен ичине жаман нерсени түртөт. Динге киргизип келген жаңылыктардын баары да ошондой. Мисалы үчүн ала турган болсок, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туулган күнүнү майрамдап, туулган күнүн өткөрүү, маулид деп коет. Бул шариятта жок нерсе, бидат. Аны эмне кооздогондо, көркөмдөгөндө эмне дейт? Бул пайгамбарыбызды эстөө, пайгамбарыбызды адамдарга таанытуу, пайгамбарыбыздын келүүсү менен сүйүнүү деген жакшы сөздөр менен кооздоп көркөмдөш керек. Аны эмне биз ушундай пайгамбарыбыз да кылбаган, Абу Бакыр разыяллаху анху кылбаган, 4 мазхабтын башчысы да кылбаган, илгерки алымдар, ислам алымдар эч кимиси кылбаган ишти, алар билбеген кылбаган ишти биз билип алдык. Биз жакшы нерсе менен чыктык десе адамдар аны кабыл кылбайт да. Не аны айтышат? Туура бул илгери болгон эмес дейт. Бирок эмне азыркы учурда адамдар пайгамбарды тааныбай калды. Ушундай жол менен пайгамбар таанытышыбыз керек, үйрөтүшүбүз керек деген көркөм сөздөр менен. Мына шайтандын жолдору ушундай. Башка нерселерди да, мисалы үчүн салихтерге ибадат кылып арнашып атса эмне дейт? Мурунку бөлүмдөрдө алгандай эле айтат, биз аларды ортомчу кылабыз, алар бизге ортомчу болот, же бизди шафаат кылат деген ушул сыяктуу сөздөр менен кооздошот. Демек, жамандыкты ачык айкын айта турган болсо, аны адамдар кабыл кылбайт, ушинтип кооз жакшы нерсе менен ороп, көркөмдөп туруп, кагазга ороп, ичине жаман нерсени салып беришет. Бул бидатчылардын бардыгы ушундай, шайтандын жолу дагы ушундай. Анан бул жерде дагы негиздүү пайдалардан. Адамдарга илим жөнүндө, таухид жөнүндө ар дайым эскертип туруш керек. Ар дайым. Анткени шайтан эң биринчи ушул нерсеге аракет кылат. Адамдардын таухидини бузганга, адамдарды ширкке түшүргөнгө аракет кылат. Биз таухидти билдик, өзүң кичине үйрөнүп алсаң эле адамдардын бардыгы эле таухидте болсо керек деп ойлобош керек. Азыркы күндө канчалаган үй бүлөлөр, канчалаган адамдар эмне билбей ошо азыркы күндө мотип бутпарастык кылып сыйынбаса дагы современный азыркы учурдагы чыккан нерселер бар. Жанагындай ырым-жырымдарга ишенүү, бакчыга баруу, көз ачыкка баруу, фокустик деген ушул сыяктуу түрдүү ширктин түрлөрүнө алып келет. Шайтан ар түрдүү. Ал шайтан эски заман менен калып кетпейт ал. Ал современный болсоң, современный жол менен азгырат. Эски болсоң, эски жол менен, бар кандай жол менен алып келет. Демек, бул жерде айтып атат. Ва нусиял илм. Таухид жөнүндө адамдардан илим көтөрүлгөндө эмне болду? Ширкке түшүштү. Демек, бул илим деген жөн эле көтөрүлүп кетпейт. Илим деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, илим ээлеринин өлүүсү менен көтөрүлөт. Илим ээлери канчалык өлгөн болсо, ошончолук деңгээлде адамдардын дини алсырай берет. Анткени илим көтөрүлө берет. Ошон үчүн эмне? Бул илимден пайдаланыш керек. Илим ээлери илим берип аткан болсо, ага сүйүнүш керек. Аны ошол илимини таратканга колдон келишинче аракет кылыш керек. Анткени ушул илим менен гана сакталат. Адамдардын дини шарият илими менен, туура, таза илим менен гана сакталат. Андан башка нерсе менен дин сакталбайт. Андан кийин бул бөлүмдө, бул жерде, бул эмне себептен алып келди? Бул жерде айтыш керек эле. Анда мурунку бөлүмдөрдө
ушул ширктин түрлөрүн баяндарды. Олиялардан шафаат сурасаңдан, алардан дуа кылып сурасаңдан, алардан кыйынчылыкта жардам сурасаң, пана тилесең, бардыгы ширк экендигини баяндады ачык айкын. Ал эми бул бөлүмдөн баштап ошол ширкке алып баруучу жолдорду эскерип атат. Бул ширкке алып баруучу жолдор. Ширктин өзүнөн эмес, ширкке алып баруучу жолдорду тосуп атат. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям карай турган болсок, бул Тавхид китебинен бул далилдерди карай турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дининин башынан аягына чейин ушул нерсеге басым жасаган. Бул жерде аятта келди. Силер аша чабып кетпегиле деди. Андан кийин бул жерде аяттын тафсиринде Абдулла ибн Аббас айтып атат. Эң биринчи адамдардын ширкке түшкөн себеби эмне? Ошол оолияларда аша чабып кеткендиги. Ушуларга эстеликтерин жасашып алып, андан кийин сыйынып кетти. Ибн Кайым рахимахуллах айтат, "Кала гайру вахидин мин ас-салаф". Илгерки салаф салихиндердин бир нечеси ушундай деп айтышкан. "Ламма мату акафу ala quburihim". Эң биринчиден кел ошо салих адамдар өлгөндөн кийин эмне кылды? Алар өлүшкөндөн кийин алардын мүрзөлөрүнө жандай көп күндөп отуруп алышты ошол жерде. Мүрзөлөрүн аларды эскеребиз, эстейбиз депчи. Көп күндөп отуруп алышты дейт. Андан кийин сумма саввару тамасилахум. Андан кийин экинчиден келинде алар ошолордун эстеликтерин жасап коюшту. Эстеликтерин бизге эстетип турат деп жасап коюшту. Сумма тала алейхим al-amadu fa'abuduhum. Андан кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин алар ошого сыйынып кетишти дейт. Демек бул динде ошол оолияларда аша чапкандыктан натыйжасы жыйынтыгы болуп эсептелинет. Оолияларга карата кандай биздин милдетибиз болуш керек? Оолияларга карата. Оолия деген ким? Вали деген Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун, аллазина аману ва кану яттакун." Чынында Аллахтын оолиялары үчүн эч кандай коркунуч дагы, кайгы дагы жок дейт да. Алар кимдер дегенде, алар Аллах Таалага иман келтиргендер дейт. Жана туура иман келтиргендер жана ва кану яттакун, Аллах Таалага таква болгондор дейт. Аллахтан корккондор. Демек, оолия болуш үчүн эң биринчи туура жолдо, пайгамбар жолуна туура иман келтириш керек. Андан кийин таква болуш керек. Таква деген адам ким? Аллахтын буйруктарын аткарган, милдеттүү түрдө важип болгон буйруктарын аткарган, арам иштерден тыйылган. Таква адам деген эмне? Ал көп ибадат кылган, көп орозо кармаган, көп садака кылган адам эмес. Таква деген эмне? Милдеттүү түрдө болгон важип амалдарды аткарган. Таштасаң күнөө боло турган важип амалдарды аткарган. Жана арам болгон иштерден тыйылган. Ушул таквачылыктын негизги шарты. Бул деген такыр күнөөгө түшпөй калыш шарт эмес. Такыр күнөө кылбаш керек деген эмес. Мисалы үчүн кээде жеңилип, шайтанга азыр кылып, нафсыга азыр кылып, бир күнөө кылып койсо, ошол күнөөсүнүн үстүндө ар дайым жүрө бербейт. Дароо Аллахтан коркуп тооба кылгандар ошол күнөөсүн таштап. Түшүндүңбү? Кээде жеңилип бир күнөө кылып коюшу мүмкүн, арам ишти кылып коюшу мүмкүн, бирок артынан дароо истифар кылып Аллах Таалага тооба кылган. Ал эми кимде ким бир кичинекей күнөө болсун, же болбосо чоң күнөөнү кылып жүргөн болсо, ага тооба кылбаса, ал аулия болбойт. Канчалык көп ибадат кылса дагы. Ошондой эле важип амалдарды аткарган эмес болсо. Демек, ошол оолияларга карата, оолиялар таква адамдар экен, туура жолдогулар экен. Ошолорго карата милдетибиз кандай? Аларды биз урматтайбыз, сыйлайбыз, кадыр-бартын ордуна коебуз. Бирок эмне? Алар адашпайт, эч качан адашпайт деген ишеним болбойт. Алар эмне? Аларга сыйынып, же алардан шафаат тилесек, алардан дуа кылып тилесек болот деген нерсе болбойт. Ар бир адамды өзүнүн ордуна түшүрөбүз. Кийинки далилде айтат: "Ван Умар анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кал". Умар радhiyallahu anh ривайет кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтты: "Ла татруни кама атратин насара ибн Марьям, иннама ана абдун, факулу Абдуллахи ва расулух ахража". Пайгамбарыбыз айтты: "Насранилер, христиандер, азыр күнү христиандер Ибн Марьям, Марьямдын баласы Иса алейхиссаламды көтөрмөлөшүп, аша чабып, чектен чыгып кеткен сыяктуу эле, силер дагы мени ошентип көтөрмөлөп, аша чабып кетпегиле" дейт. "Мен кулмун" дейт. "Мен болгону бир кулмун, бир пендемин" дейт. "Факулу Абдуллахи ва расулу". Силер эмне? Мен жөнүндө айтсаңар, бул Аллахтын кулу жана Аллахтын элчиси деп айткыла дейт. Бул Бухари Муслимде келген. Көрдүңүздөрбү? Азыркы күндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолу менен азыркы күндө кээ бир өз дажжалдай болгон, кээ бир жамааттын башчылары же кээ бир өзүн илимге таандык кылган адамдарды салыштырып көрсөңүздөр болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
Бұл пайғамбарлардың, жалпы пайғамбарлардың ең жақшысы, Аллах Таалаға ең сүйкімдісі, ең қадір бартысы. Ал мақамул махмудтың есі, мақамул махмуд деген Аллах Таала қиямат күні аға ушундай өзүнчө қадір барып береді, өзүнчө орын береді. Ошонун ээси болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жада калса периштелерден да жакшы деп айтышат адамдар. Периштелерден да. Ушул пайгамбарыбыз айтып атат. Эй, мени көтөрмөлөбөгүлө, мени өтө мактай бербегиле, аша чаппагыла, мен болгонум бир Аллахтын кулумун дейт. Мени Аллахтын кулу, Аллахтын элчиси деп айткыла дейт. Ал эми азыркы күндө эмне? Кээ бир жамааттардын олия дегендер бар, өздөрүн олия деп эсептешет, өздөрүн сыйлоого, өздөрүн урматтоого чакырат. Биз деген мындайбыз, биз түшүбүздө көрдүк, биз паланча ак сөөктөнбүз, биз мындайбыз деп адамдардын эмне мал мүлкүнү, дүнүйөсүнү жалгандан алдап жегендер бар. Адамдардын алдында эмне жалгандан кадыр баркка эбе болгусу келгендер бар. Кимде ким өзүнүн нафсына ушинтип чакырып атса, эми биз да ушундай деңгээлдебиз. Кече мен түшүмдө көрүп калдым, тахажжудка турганда түшүмдө көрдүм, мындайга турганда мындайда көрдүм деп элдин алдында өзүнү көтөрмөлөш үчүн ушул кылбаган амалдарын кылгандай кылып көрсөтөт. Анан өзү биз илим алганда мындай эле, биз мындай илим алдык, биз мындай кылдык деп качан карасаң өзүнү көтөрмөлөгөнгө, адамдардын алдында ошо кадыр баракка жетиш үчүн, бир мансапка жетиш үчүн ушинтип мактап жүргөн. А пайгамбарыбыз пайгамбар болуп туруп айтып атат: "Эй, силер мени көтөрмөлөгүлө. Эгерде көтөрмөлөгө, ошентип өзүнү мактоого, өзүнү мактап, элдин алдында кадыр баракка жетип, элдин мал мүлкүн ушинтип алдап жөөгө бирөө акылы болгондо пайгамбарыбыз болмок, эң акылуу. Пайгамбарыбыз ошого татыктуу эле ошентсе дагычы. Бирок ошого карабастан эмне айтып атат? Мени силер Исаны насранилер көтөргөндөй көтөрмөлөгүлө, мен болгону бир Аллахтын кулумун деп атат. Айткыла, бул Аллахтын кулу жана Аллахтын элчиси деп айткыла деп атат. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерде биз чоң пайда ала турган нерсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дини таухидке курулган. Аллахты жалгыздоого жана адилеттүүлүккө, ар бир нерсенин өз акысына татыктуу берүүгө курулган дин. Эч качан чектен чыгып, аша чабып кетүүдөн бүт баарынан кайтарган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде ушул хадисте дагы эмне? Ошо ширктин жолун тыйып атат. Кандайча? Исага кандай кылып ширк кылышты эле? Аны эмне Аллахтын баласы деп андан дуа кылып сурашып, ага сыйынып кетишти да. Силер да ошентип кетпегиле деп кайтарып атат. Түшүнүктүбү? Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дининин башынан баштап аягына чейин ушул таухидке, Аллахтын жалгыздуулугуна, жалгыз Аллахка сыйынууга чакырып келген. Андан кийин айтат, бул хадис жогоруда эскерилген хадис Бухари Муслимде келген. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Bul da Abdullah ibn Abbas'tan rivayet bulur bu hadis. İyyakum vel gulu fe innema ehleke men kana qablakumul gulu. Selerdi dinde çekten çıgуугадан eskerem, kaytaramın da otat. Antkeni de selerde murunku kavimlerden qıyrap jok boluşunun sebebi ne? Alar oşo dinde aşa çapkandığı, çekten çıkkandığı deydi. Gulu degen mujavazatul had deydi, çekten çıgуу. Her bir iş çeginden aşıp ketken bolsa, al ne? Buzuluğa alıp barat. Arıkta su bara turgan bolsa, ne? Su agıp atkan bolsa, özünün ığında baratkan bolsa, al jakşı agachımı, al tolup açsa çekten çıgat толгондон кийин. Al başka jaktарды basat. Oşol siyaktуу эле диндин кайсы бир тармагында болбосун, кайсы бир бөлүгүндө болбосун, чектен чыга турган болсоң, ал ошо бузукулукка алып барат. Вали Муслимин ан Ибн Мас'уд радıyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Muslimde kelet Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu rivayet kıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Halakel mutanatti'un qalaha salasan. Peygamberimiz aytып атат. Dinde aşa çabıp çekten çıkkandardын бардыгы куурап жок болушуптур дейт. Ушинтип 3 жолу кайталап айтты Пайгамбар саллаллаху алейхи ve sellem. Şeriatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkандай fa'ati kulli zi haqqin haqqahu. Her bir akısı var nersenin özünün akısını bergile deydi. Özüne layıktуу akısını bergile deydi. Şeriatta janагындай жок. Ruhbaniye деп христиандардай болуп, поптордой болуп, дүнүйөнү таштап коюп, бир гана ибадатка кирип кетем деген нерсе жок. Ошондой эле башка бир ибадаттын бир түрүндө аша чабып кетмей жок. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem'ge 3 kişi келишип,
айтышкан, пайгамбарыбыздын ибадаттарын сурашкан. Кандай ибадат кылат эле, биз дагы пайгамбарыбыздын ибадатынан үйрөнүп ибадат кылсак дегенде, пайгамбарыбыздын аялдарынын бирөөсү айтып берет. Пайгамбарыбыз ушундай кылды дегенде, алар эмне пайгамбарыбыздын ибадатын азырактай сезишет. Азырактай сезишет да анан айтышат. Пайгамбарыбызга үзүр беришет өздөрүнчө. Эми пайгамбарыбыз өткөн жана келечек күнөөлөрү баары кечирилген. Ага ушул ибадат жетет дейт. Ушундай мааниде айтышат да, биз көбүрөөк ибадат кылышыбыз керек деп. Эмне дейт? Бирөөсү мен өмүр бою орозо кармайм, оозумду ачпайм дейт. Бирөөсү айтат, мен өмүр бою үйлөнбөй, ибадат менен өтөм дейт. Бирөөсү айтат, мен өмүр бою түн уктабай, ибадат кылам дейт. Ошол нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жеткенде, дароо элдер чогултуп айтат, ушундай кээ бир адамдар ушундай деп айтышыптыр дейт. Айтат, ама инни аткакум ва ахшакум лилlah. Мен силердин ичиңерде Аллах Таалага эң таква болгонуңар менмин дейт. Аллах Тааладан эң коркконуңар менмин дейт. Бирок мен дейт, орозо да кармайм, оозумду да ачып жүрөм. Үйлөнөм дагы, ибадатымды да кылам. Түнү уктайм дагы, туруп ибадатымды да кылам деген да. Фаман рагиба ан суннати фалайса минни. Кимде ким менин жолуман баш тарткан болсо, ал менден эмес деп айтты. Бул баардыгы ошол чектен чыккандык болуп эсептелинет. Эми бул жерде жана Абдуллах ибн Аббастын тафсиринде айтты. Бул жанагы Нух пайгамбардын коомунан ушундай ширк пайда болду деди. Нух пайгамбардын коомунан дегенде, Нух пайгамбар келе элек туруп, кантип Нух пайгамбардын коому болуп калды деп кээ бирлер суроо коет да. Бул жерде алымдар айтышат. Нух пайгамбардын коому дегенде максат пайгамбар Нух пайгамбарга келгенге чейин анын ата теги, урпадат, уруулары бар го, ошону да араб тилинде коом деп коет. Демек ошонун жанагы элинен, Нух кыргызча айтканда ошонун эли болгон, Нух пайгамбардын эли. Качандыр Нух ошол элде ширк пайда болгондон кийин, андан кийин Аллах Таала Нух пайгамбарды жиберди. Дагы бул жерде бир чоң пайдалардан Аллах Таала үчүн эң жек көрүлгөн, эң жаман күнөө бул ширк экендигини билсек болот. Кандайча десек, Нух пайгамбарга чейин күнөөлөрдүн түрлөрү болгон. Мисалы үчүн Адам алейхисалам балдары эле бири-бирин өлтүргөн, адам өлтүрүү болгон, башка күнөөлөрдүн түрлөрү болгон да. Ошого карабастан Аллах Таала пайгамбар жиберген жок аларга. Качан пайгамбар жиберди? Качандыр жер жүзүндө ширк пайда болгондо, ошондо Аллах Таала Нух пайгамбарды жиберди. Анткени бул ширк деген чыныгы эң чоң зулум ушул. Адилетсиздик ушул ширк болуп эсептелет. Ошончо Аллах Таала айткан, инна ширка ла зулмун азим. Чынында бул ширк эң чоң зулумдук дейт. Не себептен? Анткени билебиз, акылар, акы деп айтабызбы, укук деп айтабызбы? Укуктардын эң жогоркусу эмне? Аллах Тааланын укугу, чынбы? Аллах Тааланын акысы. Ширк деген ошо Аллах Тааланын акысын тепселөө болуп эсептелет. Биз өзүбүз үчүн дагы, мисалы үчүн, бир тааныбаган адамды бирөө, аксакалды болсун, башканы болсун, бир жаштар бирөө уруп, тепселеп, кордоп, зулумдук кылса, туура ага боруңор болушу мүмкүн. Бирок сен тааныбаган алыс адам болсо, анчалык деле күйбөшүң мүмкүн да. Бирок ошол эле аксакал өзүңдүн атаң болуп калса, өзүңдүн апаң болсо, канчалык жаның барышынча ошого жардам берип, тиги акыңды алганга аракет кыласың, чынбы? Не себептен? Сен үчүн ал ата-энеңдин кадыр баркы жогору, анын укугу жогору сен үчүн. Ошол себептен ошого күйүт бар. Мусулман адамда эң күйүтү катуу ушу Аллахтын акысынан болуш керек. Ата-энесинин акысынан дагы Аллахтын акысынан. Жер жүзүндө ширк боло турган болсо, эч качан ага разы болбош керек. Ага адам баласы тынчтанбаш керек. Ширк болуп атса да, тигилер ширк кылып атат деп беймарал болбостон, ошол нерсеге күйүт болуш керек. Ушул ширкти жоготсок экен, ушул ширкти жойсок экен деген аракет болот. Ал кайсы нерсе менен болот? Эң биринчи илим алуу менен, ошо тавхидти үйрөнүү менен, андан кийин ошол нерсени элге таркатуу менен, ошол кылып аткан амалдардын баардыгы ширк экендигини баяндап элге таратуу менен болот. Жөн эле тавхидти билем, ширкти билем, ширк чоң күнөө, кечирилбес күнөө деп коюп, бирок күйүтүң жок болсо болбойт бул. Сөзсүз түрдө күйүт болуш керек. Күйүтү бар адам сөзсүз түрдө үйрөнөт аны. Үйрөнүп, элге ошол нерсени таркатканга аракет кылат. Аллахтын дини ушул илим менен гана сакталат. Илгертен бул пайгамбарыбыздан кийин сахабалардан кийин имамдар баардыгы
ушул илим менен гана бизге келатат ушул дин. Туура дин, таза дин ошо китептер аркылуу, илимдер аркылуу келатат. А илим жок болгон болсо, эмне динде илимдүүлөр азайып калса кайсы бир жерде, ошол жерде бидат күчөйөт, ошол жерде ширк күчөйөт, ошол жерде арам иштердин баардыгы күчөйөт. Эгерде мункар ошону кайтара турган, биле турган адамдар жок болсо эмне, ошондой нерсенин баары күчөйөт. Ошон үчүн азыркы заманда, азыркы учурда муну биз эмес, Шейх Ибн Баз деген алым өткөн, чоң билесиздер. Ошол айткан. Азыркы учурда ар бир адамдын кудуретине жараша илим алып дават кылуусу важип болот деген, милдет болот. Себеби бузукулук көп таркаган. Алардын доорунда дагы биздей таркаган эмес болчу. Азыркы күндө ушунчалык бузукулук. Кээ бирде ушу үйүңдө телефондо жатып жаш балдарың кафыр болуп кетиш ыктымалы көп да азыркы күндө. Оюндарын ойноп аткан оюнун ичинде үйрөтүп тарбиялап койду ошо кафырлыктарга. Ушунчалык шубха, фитна бузуку заман азыр. Мындай күчөйгөн заман, шайтандын жолдору күчөйгөн заман. Күнөө мындайча айтканда, арабча айтканда балаш бекер күнөө иш. Бекер. Күнөө кылыш үчүн мээнет дагы керек эмес да азырчы. Илгеркилерде кичине эме болушу мүмкүн да, кыйыныраак. Үйүндө жаткан болсо күнөө кылайын десе дагы бир план кылып, каяка барсам, эмне кылсам деп шайтан менен кеңешип атып барып кылса керек да. Азыркы күндө андай эмес. Планыңдын да кереги жок, акча кетириштин да кереги жок. Үйүңдө жатсаң өзүңө ошо телефонуң аркылуу эле киргизип коет. Ар кандай шектүү күмөндүү нерселерди. Ошон үчүн урматтуу бирдиктер, бул нерсеге такыр кайдыгер карабашыбыз керек. Мына таухид бөлүгүнө өзгөчө. Таухид ушу менен адамдардын түбөлүктүү бактылуулугу сакталат. Эгерде таухид жок боло турган болсо, түбөлүктүү жашоосу куурайт. Бул жашоо эчтеке эмес. Бул жашоо баарыбыз жашадык, 30, 40, ар ким өз аркандайчы. Аркаңы карасаң көрбөгөндөй эле өтүп кетти. Мындан буягы дагы канча калды, Аллах алам да. Ким канча жашайт, аны бир гана Алла билет да. Бул дүйнөдө өлө кыйналып жашасаң дагы, эмне акыры өлүм менен кутуласың. Өлүп калсаң кутуласың. Бирок акыретте эмне кутулбайсың. Акыретте Аллах тааланын азабы каттуу экен, кой мен жашабай эле койдум деп бир жерге барып секирип өлүп алсаң өлө албайсың айырда. Кутулбайсың. Аллах Таала Куранда айтат: "Куллама надижат жулудухум баддалнахум жулудан гайраха язуқул азаб." Алардын терлери, тозок ээлери күйүп бүткөндө, кайра күйүп чок болуп калат го жандай. Күйбөй турган болупчу. Ошондо эмне кылабыз дейт? Биз аларга кайрадан терлерин жаңылап коебуз. Эмне себептен? Кайра азап сезиш үчүн дейт. Ал күйүп калгандан кийин сезбей калат да. Кайра азапты катуураак сезиш үчүн ошондой кылабыз. Ал жерде кутула албайсың да. Ошон үчүн эмне? Ошондой түбөлүктүү тозоктон кутулуп турган нерсе адамдар. Эң биринчи таухид. Ширк кылган адам бейишке кирбейт. Аллах Таала ширк кылган адамды, чоң ширк кылган адамды эмне бейишти арам кылган. Муну Аллах Таала Куранда айткан, ачык айткан да. Айтат: "Иннаху ма юшрик биллах фақад харрамаллаху алейхи жанна ва маъваху нар ва ма лиз-залимина мин ансар." Кимде ким Аллахка шерик кошо турган болсо, ширк кыла турган болсо эмне? Аллах Таалага бейишти арам кылды дейт. Анын баруучу жайы тозок болот дейт. Андай залымдар үчүн эч кандай жардамчы жок дейт. Ачык айтып атат бул. Майда сүрөсүндө ачык айкын айтып атат. Демек, адамдардын түбөлүктүү бактылуулугуна күйө турган болсок, эң биринчи үй бүлөбүздүн, бала чакабыздын, жакындарыбызга күйө турган болсок, ушул таухид менен сактап калыш. Мейли бул күнөө башка чоң күнөөлөрдү кыла берсин деген максат майында эмес. Туура чоң күнөөлөрдүн баарынан тыйганга аракет кылыш керек. Бирок ошолордун эң башында ширктен тыйып, таухидти үйрөтүш керек. Башка күнөөлөр канча болсо дагы ал Аллахтын калоосунун астында. Кааласа күнөөсүнө жараша азаптырат. Бирок эмне? Түбөлүктүү жашоосу бейиш болот. Түшүндүңбү? Ал эми ширк кыла турган адам түбөлүктүү тозокко калат. Түбөлүктүү чыкпайт ал. Бүтпөйт дагы да. Ошон үчүн адамдын бул жашоосундагы эмеси кээде ач калышы мүмкүн, кыйналышы мүмкүн, кийими жок болушу мүмкүн, ооруп калышы мүмкүн. Баары бир күн өлөт, бүтөт бул жашоо. Баардыгыбыздыкы ошондой да. Жыргап жашасаң да, кыйналып жашасаң да, баары аягы бар. Алымдар айткандай, бул аягы өлүм менен бүткөн нерседе жакшылык жок да. Канчалык жыргасаң дагы коркуп жашайсың. Бир күн өлүп калам, ушулар калып кетет баардыгы депчи. Калып кетет баардыгы, бул акыйкат. Ал эми акырет болсо бул түбөлүктүү. Ошон үчүн урматтуу бирдиктер, биз ар бирибиз таухидти үйрөнүүгө милдеттүүбүз. Таухидти үйрөнгөнүбүзгө жараша элдерге таркатууга. Бул жөнөкөй эле нерсе. Шайтан ушундай салат да. Ой салат эмне?
bir эле нерсени кайталай бере элем, ушуну азыр айтсам, сен жанагы эле нерсени кайталап атасың деп айтат деген ушундай кылып салат сага. Билгениң эле ушулбу деп айтат, ушундай деп ойлоп калат деген ойлорду салат да. Андай болбош керек. Муну ар дайым эстетип туруш керек. Ар дайым тавхидти эстетип, тавхид менен ширктен кайтарып, чоң күнөө деген эмне балам? Эң чоң күнөө эмне? Бул ширк. Ширк деген эмне? Аллахтан башкадан дуа кылып сураган, периштелерден дуа кылып сураса болобу десең, өтө ар кандай жол менен, мисалы жаш балдар болсо, өтө улуг, чоң, канаттары чоң, көп бир периште болсо, ошодон дуа кылып сураса болобу десең, ал кичинекей болсо, ал значит улуг нерсе болот деши мүмкүн. Жок, андан да болбойт, пайгамбардан да болбойт, эч кимден болбойт. Жалгыз Аллахтан сураш керек деп, Аллахтан гана коркуш керек, Аллахка гана тобокел кылыш керек деп, ушуну сиңире бериш керек. Кичинекейинен ушуну сиңириш керек. Үй бүлөңө дагы ар дайым ушул нерсени эстетип, ар дайым эскерип турушубуз керек да. Биз тавхидти түшүнүп туруп, тавхидти билип туруп, эскербесек, азыркы учурда ким эскерет? Айтыңыздарчы. Бул тавхид. Туура бул Аллахтын дини сакталып кала берет кыяматка чейин, тавхид. Пайгамбарыбыз хадисте айткандай, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. Менин үммөтүмдөн бир тайпа эмне? Акыйкаттын үстүндө ар дайым кыяматка чейин жүрөт дейт да. Аллахтын дининде акыйкатта жүргөн тайпа сакталып калат. Аллахтын дини сакталып калат. Аллахтын дини туруш үчүн бизге муктаж эмес. Биз ошого муктажбыз. Аллах Таала бизге жүктөдү ушул нерсени. Билген адамга милдет кылды ошол нерсеничи. Биз канчалык деңгээлде тавхидке чакырып калган болсок, канчалык адамдарды куткарып калган болсок ширктен, канчалык биз тавхидти ээрчиген адам көбөйгөн сайын, ошончолук өзүңдүн Аллахтын алдында кадыр баркың көтөрөт. Ошончолук Аллахтын алдында бейиште даражаң көтөрүлөт. Ошончолук деңгээлде соопторуң көбөйөт да. Өзүбүз ошол нерсеге муктажбыз. Бул адамдар муктаж эмес, Аллах Тааланын дини бизге муктаж эмес да. Аллах Таала биз кылбасак, башка бирөө менен кылдырып коет. Ошон үчүн Аллах Таала баарыбызды ушу тавхидке чакыруучулардан кылган болсун. Аллах Таала баарыбызды тавхидтин үстүндө жашатып, тавхидтин үстүндө өлүүнү насип кылган болсун. Аллах Таала баарыбызды ушу тавхид ээлеринен кылып, ар дайым ошого күнү түнү даават кылуучулардан кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.